Төлөнбай Нурбаев, калыстыктан тайбайлы туугандар. Садыр Жапаров бийлик башына өтө оор кырдаалда келди. Пандемиядан кийинки убак, ансыз келгенсип бюджетте 30 миллиард сом дефицит, ансыз келгенсип 30 жылдан бери карыз ала беришип 5 миллиард доллар тышкы карызыбыз. Анын үстөгү менен төлөөчү мезгил дал ушул Садыр Жапаровдун пешенесине туш келип жатпайбы? Карыздын 70%ын Атамбаев алып, жарымын Сапареко жеп койгонундагы айта кетпесек, калыстык болбойт. Кыскасы, итке минген мамлекетти өткөрүп бердик. Садыр Жапаров келип бюджетти 250 миллиардтан 400 миллиардка көтөрдү. Салыкты көбөйткөн жок. Кошумча салык киргизген жок. Мурда кандай болсо, ошол жагдайда эле 400 миллиардка чыгарды. Бул деген сөз мурда чөнтөгү кетип жаткан акчаларды бюджетке бурду деген сөз. Кумтөрдү алды. Ал жактан дагы миллиарддаган сомдор бюджетке түшө баштады. Ошентип, бир жылдын ичинде эмгек акылар, пенсия пособиялар алды 3 эсеге чейин көтөрүлдү. Айрыкча мугалимдер колдоруна алган көп суммаларды көрүп, түш көргөндөй эле болуп калышты. Аскерлердин баарын курал жарак, кийим-кече менен толук камсыз кылды. Буга дагы ченебегендей акча кетти, жолдорду оңдоду, мектептерди салды. Бишкек шаарына эле 4 айдын ичинде 15 мектеп салды. Жалпы республика боюнча 70тен ашык мектептер салынды. Темир жолдорду куруп жатат. Гидроэлектростанцияларды куруп жатат. Мына дал ушул темир жолдор менен ГЭСтердин курулушуна каршы болгон сырткы күчтөр ичибиздеги душмандарды ар кандай шылтоолорду себеп кылып, Садыр Жапаровдун бийлигине каршы акцияларды уюштуруп башташты. Шылтоосу Кемпироват суу сактагычы. Ана башында Сапар Исаков менен Мадумаров турат. Сапар ТЭЦ аймап кеткен 386 миллион долларынан кертип берип, Мадумаровчыларды каржылап Москвада жатат. Экөө биригип алды. Кемпироватты берип жибербей, тескерисинче кайра алдык деген мазыр ушул убакыт плотинанын четине басып бара албайсың. Өзбектер тарапта турат. Суудан балык тута албайсың, сууну сугаткал колдоно албайсың. Эми мындан ары ушунун баарын кыла аласың. Плотинаны чогуу башкарабыз деп көндүрүп келип жатат. Ушуну түшүнүп туруп, калп эле түшүнгүсү келбегендерди эмне десек болот? Албетте, Мадумаровчу менен Сапар Исаковчу дейбиз да, башка сөз жок. Кемпироват өтүп кетти деп ызы чогуу отурушпайбы? Айтып кетсеңиз, бийлик да өзү айтып келет го, жерди эч кимге бербейбиз деген. Сиздин пикириңиз кандай болду? Бул Кемпироват Советтер Союзунун учурунда курулган. Анан баягы Кыргызстандын аймагынан суу басып калгандыктан Өзбекстандан, Өзбек ССРинен Кыргызстанга жер берилген, алмашылган. Да? Анан эми бүгүнкү күндө ошол жерде баягы Советтер Союзунда учурунда бул чек ара административдик гана ролду ойногондуктан мамлекеттик чек ара кызматын аткарган эмес. Анан бүгүнкү күндө баягы Өзбекстан менен биздин мамилебиз оңолуп жаткан шартта деги эле чек араны тактаган учурда эки мамлекеттин ортосунда бири-бирине компромисстик жол менен айрым жерлерден Кыргызстан башкага жер берет, же болбосо Кыргызстанга жер берет дегендей. Мисалы үчүн Кытай менен, Казакстан менен муну ушундай жолдор менен өтпөдү. Ал эми дүйнөлүк практиканы карасак, мисалы үчүн Тажикстан менен Кытайдын ортосунда, Казакстан менен Кытайдын, Россия менен Кытайдын ортосундагы мисалы үчүн чек араны тактоо маселелеринде компромисстер болгон. Мисалы үчүн 69-жылы СССР менен Кытай арал үчүн согушкан Даманский деген арал балда. Кийин тактаган учурда толугу менен 100% Кытай тарапка өттү. Айрым жерлерде 90-10 деп коет, 90% Кытайга, 10% Россияга же Казакстанга өткөн жерлер бар. Жолса Казакстандын көп жерлеринде 50-50 деген жол менен да. Мындайча айтканда, эгерде эл аралык коомчулук дагы оондагы мисалы үчүн ошол компромисстик жол менен өз ара макулдашуу, тил табышуу жолу менен маселени чечиш керек деген бул дүйнөлүк практикада бекитилген нерсе да. Ошондуктан баягы Кемпироватка келгенде, Кемпироваттын жанында Кыргызстандан жогото турган жер болсо, аны толуктап алмаштырып берүү жагы. Бир райондон экинчи райондун жеринде болушу мүмкүн. Анан эгерде ушул маселени тынчтык жолу менен чечүүнү каалабай, жанагы ура патриоттор, жалган патриот деп айткым келет аларды. Анткени компромисс жолу менен чечүүнүн ордуна алар күчөтүп, удургутуп элди, жалган маалыматтарды берип, ушул маселени чечилбей калышына. Анан ошол чечилбей калса, ошол чечилбей алганы үчүн бийликти күнөөлөш үчүн же болбосо өздөрүнүн жеке бир саясий кызыкчылыктар үчүн колдонуп атканын биз көргөнгө болот да. Демек бийлик
реалдуу кырдаалды эсепке алып туруп келечектеги жанакы Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагыдай согуштук жаңжалдарга алып келбесин деп. Анткени Өзбекстан менен да бир топ жолу чоң согуш болбосо дагы майда чек ара жаңжалдарына чейин жеткен учурлар болду да. Демек бул маселени биз азыр чечип койсок, келечекте бул биздин мамлекетибиз үчүн, ошол мамлекетте жашаган жарандардын коопсуздугу үчүн керек. Ошондуктан чек арадан жөн эле ал Кемпир-Абадты Өзбекстанга берип койгон жок. Демек ал жерде алмашуу болду. Бул маселени ушуну менен ар кандай саясий оюндарга айландырбай токтотушубуз керек. Ошол жанакы кыйкырып өкүрүп аткан оппозиционерлердин айрымдары бийлик учурунда болгон кандай варианттары бар, кандай жол менен чечкенге болот, сунушу жок. Жөн гана ызы чуу салып жерди берип атат деген нерсени көтөрүп атат да. Бул мисалы үчүн ошол Үзөңгү Кууш же болбосо Казакстан менен Каркыра жайлоосундагы маселеде дагы ушундай саясий оюндар болгондугун биз көрөбүз. Ошол эле убакта мына Чүй дарыясынын боюндагы жерлерден Казакстан биз тарапка макул болуп эле жерлерин берип, мисалы Токмоктон ээн эркин өтүп атпайбызбы? Ушундай өз ара макулдашуу, тил табышуу жолу менен маселе чечилиш керек. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич? Чек ара боюнча сүйлөшүүлөр аяктады дедиңиз, бирок анын шарттары тууралуу ачык айтылбай жатат. Бир катар саясатчылар Равшан Жээнбеков, Исмаил Исаков, Адахан Мадумаров жана башкалар чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү ачыктоону талап кылууда. Эмне үчүн бул маселе деталдуу айтылбай жатат же кандайдыр бир сыр барбы? Мен эми ачык эле айтайын, чек араны тактоодо буга чейин талаш болуп келген жерлердин баары бизге өттү. Айылдарда болобу, тоолордо болобу же түз жерлерде болобу, талаш жерлердин дээрлик 99% биздин пайдабызга чечилди. Буга жетиш үчүн эмне деген гана сүйлөшүүлөр, эмне деген гана эмгектер жумшалбады. Сыр кылып турганыбыздын себеби кол коюшуп, мыйзамдаштырып алганга чейин айнып кетип, бузулуп кетпесин деген элек. Эми бүгүн мен эртең жогорку кеңештин комитетинде жабык эмес, ачык карагыла жалпы эл көрсүн, билсин деп буйрук бердим. Көргөндөн кийин жалпы эл бизге алкыш айтып, бата гана берерине толук ишенем. Бир өзгө менен эле мамлекеттин жана көпчүлүк элдин тагдырын байлап койбошубуз керек. Райондун деңгээлинен жогорку бололу. Эгер өлкө ичинде 2 район жер бөлүштүрүп жатсак мейли эле. Биз Ош, Жалал-Абад, Баткен облустары менен чектешкен 1400 километр чек араны толук чечип, Өзбекстан менен чек ара маселесине төбөлүк чекит коюп жатабыз. Эгер эми мыйзамдашып бүткөнгө чейин бир тарап айнып кетип, кайра мурдагы абалга келип калса, кечеги тегерек стол уюштуруп, элдин башын айландырып жаткандар көпчүлүк элдин каргышына калышат, катуу жооп беришет. Жоопко тартабыз. Эки өлкөнүн ортосундагы чек ара маселеси тарыхый архивдик документтер менен каралат. Көчөдө чогулуп алып эле Алмакан апам айтпадыбы дегендей маселе эмес. Эки өлкөнүн эстерден бери келе жаткан карталары, келишимдери, алдым бердим деген актылар турат. Аны жөн эле ал жер биздики болчу, бул жер биздики болчу деп жалган маалымат берип, элдин башын айлантпаш керек. Ачыгын айтайын, буларды Кемпир-Абад кызыктырбайт, саясат кылып атышат, эптеп эле бизди элге жаман көрсөтүп, ызы чуу салып, бийликке келиш алардын максаты. Арам ойлор ишке ашпайт. Анткени ар бир жасаган ишибиз үчүн жер карабайбыз жана бизди колдоп жаткан көпчүлүк элде дагы жер каратпайбыз. Баарын бүтүрүп, мыйзам менен бекемдеп алгандан кийин, анан ат чаптырып сүйүнчүлөтөлү дедик эле. Тилекке каршы иш толук аягына чыга электе эле ачыктап жатабыз. Буга бузуклардын элди адаштырып жаткан себеби болуп калды. Кудай буйрса, келишим бузулбай мыйзамдашып аларбыз деп туралы.